Махабат Алымбекова. Таш ташыган карыя. Аңгеме. Кээ күндөрү комуздун муңайым дирилдеген үзүл кесил добушу таң менен кошо теребелди термите баштайт. Бул чөлкөмдөгүлөр ушуга көнүп деле калышкан. Таң эрте малжанын жайыт кайдаган чоң кичине айыл тегинде жайгашкан төбөсү жалпак чакан тамдын жанынан кыйгай өтүп баратып комуздун көөсүн угуп өтүшөт. Мында жалгыз баш карыя күн кечирет. Бир күндө канча ирет кирип чыгып күймөнөт, ким билсин. Бирок жалгыз жандын деле жашоо түйшөгү арбын кыязы. Азын оолак кой эчкисин эрмектеген болуп, караан туткан болуп, ошолорду үйүнүн жанындагы эле жайытка чыгаруу, кайра кечинде айдап келип короого киргизүү анын бул тирүүчүлүктө жашап жүргөнүнүн маанилүү себеби сыяктуу сезилет кээде. Анан комуз чертет. Черткенде да же шартылдаган шаңы жок, же муңайган муңу жок, бир калыптагы күңгүрөнгөн көмөнгө. Тагдырга баш ийген, тагдырдан эч нерсе талашпаган, күтпөгөн, сабыр күткөн бир көө. Талыкшыган бир ыргак. 2 жыл илгери байбичесинен ажыраган. Өмүрү ойлогон эмес экен. Ушул чүкөдөй кемпиринен айрылса, томуктай башы тоодой күйүт тартаарын. Ойлогон эмес экен ушуну. Байбичесин жерге берген күндүн эртеси бүтүн жашоосу аңгыраган муздак боштукка айланып, бул кыжаалат акыбалды көтөрө албаган карыя бир топ күн сары оору тартып жаткан. Тамакка табити тартпай, кез гана жылмык суу уртап, кол буту муздак болуп жата берди. Карыянын бул обу жоктугун аны айланчыктаган алыс жакындары анча жактыра беришпеди ачыгы. Таң көрү дүнүйө, атанын жаманы дейт. Анын оор күйүттө тамак аш ичпей жатканын уккан өзү курдуу айрым абышкалар үшкүрүнүп. Тим эле бир илгеркинин Олжобай Кишимжаны болмой болду го бул. Жаман десе. Эми койсо боло, тууган тушканды да кыжаалат кылбай. Жамандын бир өнөрү артык. Башка дөөлөттүү абышкалар ушинтип кеп кылышкан карыяны. Кезинде жубайы экөө Кудайдан суранып тиленип, барбаган жери, баспаган мазары калбай жүрүшүп, араң бир кыздуу болгон. Кийин жашы 40тан ашканда шашпай жүрүп бир эркек бала төрөп берди жубайы. Кызы шаар жеринде жашайт. Азыр очор бачар, бүлөлүү. Бирок бул күндөрү энесин жоктоп, энесинин азасына алыс жууктан келип кетип жаткан элди тосуп, узатып, жалгыз инисине бел болуп, кыз көпкө кетпей жүрдү. Кыз баланы күйүмдүү деп бекер айтышпайт экен. Ал болбосо али турмушка кагылып согула элек, башынан жамандык жакшылык өткөрүп көрө элек, жалгыз уулу баш аягын таппай, бир топ эле жүдөмөк. Эл журт жай-жайына тарап, карыяда тагдырына моюн сунуп, бир топ өзүнө келип, баш көтөрүп калган соң кызы кете турган болду. Кетеринде инисине өтүнүч сыяктуу кеп козгоду. Үйлөнүшүң керек окшойт эми. Жашың деле 20дан өтүп калды. Апам тирүү болгондого өзүң билет элең. Атам экөөңө кыйын эле болот. Ылайыктуу кыз болсо үйлөн эми. Уулу унчукпай жер кырады. Көп нерсе айткысы келип барып, ансыз да кемпиринин күйүтүнөн бир топ өңү азып, кичирейип турган атасын, ошого эле окшоп, бир деме десе баа этип бакырып ыйлап болуп, араң турган эжесинин түрүн аяп унчукпады. Көп нерсе айтат эле. Эжесинин кетерде айтып кеткен кеп кеңеши оңой эмес ойго салды жаш жигитти. Ичинен көп нерсени ойлонуп, чүнчүп жүрүп, ошондой күндөрдүн биринде атасына: "Ата, мен бир аз иштеп келейин", деди. Иштеп келип, үй жайды оңдобосом, "Каякка?" деген карыя түшүнө бербей көзүн үлүрөйтө тиктеп. Тааныш балдар карыяга чакырып атышат. Иш жакшы экен. Бир жылча иштей койсом, үй салганга керектүү нерселерди алганга жетсе керек. Жалгыз башыңа жеткидей оокатың турат го. Эмне бар алыста? Өлбөгүдөй мал жаның турат, үйүң деле турат.
Ушунун баарын мен көрмө ала кетпейм да. Сеники? Уулу эмнегедир адаттан тыш үтүрөңдөдү. Үйүң турат дейсиз да. Ушуда үйбү? Муну эч ким үй деп айтпайт азыр, ата. Эжем да үйлөн деп коет. Мен кантип ушу жерге? Жигит андан аркысын айта албай, туталанып тим болду. Андан ары экөө тең унчукпай калышты. Карыя эми береги уулуна ачык каршы чыккысы келбей, унчукпай иштен тынып тим болду. Кезинде баарын өзү жасап, өзү түптөй албаганы үчүн да ичинен сынып турду. Кемпири экөө жайбаракат турмуш кечиришкен туура, бар оокатына топук кылып. Азыр чын эле адамдар башкача. Бир чети уулумдуку да туура деп ойлоду карыя. Далай күндөрдөн соң уулу чын эле кетти. Көптүн арасында көпчүлүк көргөндү көрөм деп, көпчүлүктүкүндөй турмушка жетем деп, карыянын жалгыз уулу да кетти. Эл кеткен жакка кетти. Уулу кеткенден бери карыя таш ташымайды адат кылып алды. Ташыган чоң таштарды кынаптап, биринин үстүнө бирин үйө берүү анын эң жакшы көргөн иши. Үйдүн жер пайына жарачуудай ири таштарды кай жерден көрсө да көзү кадала түшөт. Кээде ыраак жактардан эшек арабасына бир топ кылып жүктөп алып келет үйүнүн алдына. Таштар оор, кар киши үчүн бир топ эле оорундук кылат. Бирок ошого карабай чоң таштарды көргөндө карыянын көөдүнүндө бир күч пайда болот. Бир жылт эткен жагымдуу үмүт тилек пайда болот. Тердеп тепчигенине карабай, көкүрөгү кыршылдап, демиккенине да карабай, ташты жан алакетке түшүп көтөрүп, арабага салып, үйүнө сүйрөп келет. Уламдан улам чоңоюп бараткан таш үймөктү көрүп, ичинен убактылуу болсо да жеңилдеп алат. Анан ташып келген ар бир ташы менен уулунун келер кезин жакындаткансып сүйүнүп калат. Ушунчалык чын пейилден астейдил иштейт ушу таш ташма ишин. Буюрса бир топ чоң үймөк болуп калды. Бир үйдүн жер пайын түптөгөнгө жетейин деп деле калды. Уулу келгенде эч болбосо ташы даяр болуп калсын. Анын талаа түздө жер кезип жүрүп, таап келген акчасына аз да болсо огожо болор таш даяр. Телефондо сүйлөшүштү. Ата, жакшы элесизби? Ооруган жоксузбу? Деди адегенде эле уулу. Шүгүр балам, менден кам санаба. Өзүң келчүдөйсүңбү деги? Аз калды ата, дагы бир аз чыдаңыз. Кичине калды. Андан көрө сиз оорубай турсаңыз болду. Эжем барып кетип атабы? Тез эле. Мен жөнөтүп аткан азын-оолак акчалар менен кем карчыңызды бүтөй бериңиз. Үйгө керектелчү акчаны мен өзүм алып барам. Мага акча салып убара болбогун сен. Жалгыз башыма эч нерсе деле кетпейт. Улам мага жөнөткөндү коюп, өзүң айткан нерселериңе жеткидей тыйыныңды чогулт. Тезирээк кел. Жүрө бересиңби ошол жакта? Аз калды ата, кичине чыдаңыз. Эжеме бир аз акча котордум. Сизге жеткирип берет. Тыйын менен кайсы кем-кемтигимди бүтөмөк элем мен? Түт, түт, түт. Сүйлөшүү аягына чыкпай калат. Булардын сүйлөшүүсү көп жолу ушундайча өңүттө жүрдү. Бир аз чыдасаңыз барам деген баласынын кеткенине 4 жылга чукулдап, ал ортодо бир келип энесинин ашын өткөрүп кеткени болбосо, айылга биротоло келе элек. Үйүн баштай элек. Кем кетигиң үчүн деп улам которулган акчаны эмне кылаарын, каякка жумшаарын билбеген карыя тек гана топтой берип, оңор эмес көбөйүп калды. Таш деле жеткидей чогулуп бүттү. Эми жасай турган маанилүү, уулуна жеңилдик алып келер иши түгөнүп, бош калган карыя эмне кылаарын билбей жүрдү. Мал жанын эрмектеген болот, бирок ошо да ишпи. Уулуна кол кабыш кылса болор эле. Ошол таңда карыяга жакшы ой келген. Карыянын өзүнө жаккан, аны чындап сүйүнткөн жакшы ой келди. Ал күнү куштай сергек, көңүлү ачык баштады күнүмдүк тиричилигин. Малын эртелеп жайытка чыгарып, эртең мененки нан үчтөсүндө, көңүлдөнүп ичип, тасмалдын үстүн жаап коюп, тышка чыкты. Бул учурда уулу ичип, тышка чыкты. 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 Уулу ичип, тышка ч
Мурунтан жаңы салынчу үйгө уулу экөө ылайык деп тапкан жайды бир сыйра көз элегинен өткөрүп, ыраазы боло карап чыкты да оюнда алды бирдемелерди ченеп өлчөй баштады. Эми буга иштеп бере турган адамдарды табышы керек. Ага карыянын акчасы да арбын, ташы да белең. Уулу келгиче 4 бөлмөлүү үйдүн жер пайын бир жакшынакай кылып түптөтүп коет. Ушуну мурда эле ойлонсом болмок экен. Аз да болсо жеңилдик болот. Аз кеме. Келип көргөндө бир кубанып калсын. Тамдын жер пайын түптөп бере турган 2-3 адамды тез эле тапты. Акысын келишип, сүйлөшүп, ишти башташты. Айылдын тургундары карыянын бул ишине бир чети таңданып, ар түрдүү кеп аралап, бир чети кубаттап, узун көчөнүн баш аягына чейин укмуш жаңылык болуп тарады. Айрым коңшулары атай эле сонургап келип, аны муну сүйлөмүш болуп, бакылдап, карап туруп кетет. Илгеркиден калган 2 бөлмөлүү, кире бериши менен кошкондо 3 бөлмөлүү үйдөн соң, өмүрү курулуш жасабаган бул кишинин азыркы карып калгандагы иш-аракети тыштан карагандарга бир топ өөн көрүнсө да, акыры келип көпчүлүк айыл тургундары жүрөк тереңинен кубаттап колдоду. Жыты тууган уурулаштары башка уурулардан намыстанып, колдон келген жардамын бере баштады карыяга. Аялдары кезек-кезеги менен ысык тамагын үзбөй, эркектери бир саамга болсо да бошоп, жетип келишип, теги иштеп жаткандардын жеңилин жээрден, оорун колдон алып, көптөп, тез эле карыя каалаган жер пай түптөлүп бүтүп калды. Эмнегедир мунун баарын уулуна чалып айткысы келген жок. Келгенде эле көрсүн деди. Жер пай ушунчалык тез бүттү. Чын пейилден жардам берип, жардам берүүнүн шааниси менен күйлөнүп алган немелер ишке моокуму канбай калгансып, дагы да жардам бергилери келди окшойт. Эми топурак болсо кирпичин койдуруп, дубалын тикелей бериш керек. Асан келгиче мына эмесе деп туруп, үйдү бүтүрүп салыңыз, деп тамаша чындан айтты коңшусунун баласы. Топурак деле түшүрсөм болот, деди карыя көңүлдөнүп. Кирпич деп отурбай эле сокмо менен согуп, заматта көтөрсө болот дубалды. Сокмо кирпичтей эле бекем болот, тез бүтөт, дей салды дагы бир билерман киши. Аны асан билер, акыры үй ошонуку го. Берде туруп эле айта берген болбойт эй. Асан билеби ата? Кантип билбесин? Билер. Келгенде көрүп, бир кубансын деп атам да. Ансыз да мына 4-үнчү жылы кетип баратат, курган баланын. Таам салам деп жүрүп. Аз болсо да убактысын үнөмдөлөр. Карыя ушинтип аңгүдүк жооп берди. Чогулткандан калган акчасына пенсиясын кошуп, анча-мынча мал жанын пулдап ийип, топурагын түшүрүп, баягы эле айылдаш усталарга сүйлөшүп, жер пайдын дубалын тикелете баштады эми. Сокмо менен. Саман аралаштырып тургузса, кышта жуу болот, деди. Ичи тышын шыбап, жылмалап, тегиздеп, сырдап койсо, ал да немедей зыңгыраган там болот. Мен билген элдин көбүнүн үйү эле ушундай. Болгону убагында чоң-чоң, кенен салынган. Анан кийин эле ал да немедей кылып, кооздоп, сырдап коюшса, турат сыр бербей, заңгырап. Суук түшкүчө кыбырап атып, бир дала иш арбып калды. Эрте жазда бир отоло келди, карыянын уулу. Кебете кешпири бир топ өзгөрүп, барандуу тарта түшүптүр. Ак жуумал, толмоч тарткан, сулучуумак жигиттин мүнөзү да баштагыдан өзгөрүп, баса-баса батымдуу сүйлөп, кескин мүнөз күткөн түрү бар. Уулуна учурашканы келген кошуналары, жергежеек туугандары, анын кайсы жерлерде кантип иштеп, эмнени көрүп келгенин сурап, ошонун тегерегинде көп жүрдү. Карыя калдалактап, аскар башыл айтып, эшикте эт бышырган бала бакырага көз салып, үйгө улам кирип чыгып, уулуна көзү тоё, бир түрлүү ыраазычылык менен карап коет. Карааныңдан айланып кетейиним. Ал уулун ушунчалык сагынып калыптыр. Эл тарагандын эртеси ата бала өзүнчө калып, жаңы башталып жаткан тамдын ичи сыртын айлана басып жүрүштү. 4 бөлмө тамдын жер пайы түптөлүп, дубалы да жарымына жетер жетпес болуп көтөрүлүп турат.
Дуалдын үстүн жаанга каарга эзилбесин деп атасы саман менен тегиз жаап, аркай жеринен таш менен бастырып чыккан экен. Карыя чечекей чеч болуп, уулунун алдына түшүп алып, бөжөңдөп көрсөтүп баратты. Бул бөлмөсү кенен, аш үй болор. Баарыбыз кенен кесирип отурганга. Тиги бурчуна печке салып аласың. А тиги бөлмөсү болсо силердики. Бу жагына балдарың чоңойсо, ошолор укташат. Муногусу болсо, үйгө киши кара келсе, күткөнүңө. Амага тиги там болот. Ошондой эле уктайм. Карыя өзү көрө элек, жада калса уулу да көрө элек келини, неберелери тууралуу сүйлөп жатты. Кудум эртең эле ошол жашоо башталчудай шашып, карбаластап алганына уулунун күлгүсү келди. Бекер эле убаралана берген экенсиз. Курганга жараша башкача, жакшыраак эле үй куралы да. Мен атайын долбоорун чийдирип келгем, деп чынын айтты. Я. Карыя мустуя түштү. Эмнеге болбойт? Эмнеси жакпай атат мунун сага? Эл катары эле үй болот. Кудум эл катары эле бир жакшынакай көтөрүлгөн там болот. Кое турсаңыз болмокко. Мен деле жаш бала эмесмин да ата. Чогуу сүйлөшөт элек го. Чогуу сүйлөшөт элек деп. Сенин келип тамсаларыңды күтүп жашаш үчүн мен кузгундун жашына чыгышым керекпи? Аз болсо да эртелетейин дедим. Ушу турган ишиңди баштап, тапкан акчаңа үнөм болсун дедим, балам. Өмүр коромжу болуп жатканда, акча коромжу болбой не болуптур? Болору болуптур. Кайра башташ керек го, баары бир. Сен баарын кайра баштагыча качан эми? Кой, болбогон кепти айтпа, балам. Канча эл келди? Жүрүштү ушу жерде, элдин баары. Бүгүн келип алып сен... Карыя сөзүнүн аягына чыккысы келбей, туталанып кетти. Сөз угаар түрү жок. Кадимкидей эле кейип, уулуна сүйлөнүп, али бүтө элек үйүнөн чыгып баратты. Далысын бүкүрөйтүп, эки колун аркасына алып, сүйлөнүп чыгып бараткан Карыяны уулу бир чети аяп карап турду. Мынтип өзүм билемдик менен ого эле чоң ишти баштап салган деле кечиримдүү. Бир чети жаш баланын жоругундай, бирок ушу да болмок беле, деп ичинен нааразыланып да турду. Эми эмне кылмакчы бул курулушту? Жер пайда, жалаң, таш, ылай аралаш курулуптур. Шаардан бери өзүнө учурашуу үчүн келаткан жалгыз эжесин күтүп отурду. Эжесинен бир арга табылчудай күтүп отурду. Бир туугандар бирин-бири көргөнүнө жетине албай учурашты. Булар кадимки чоң үй бүлөлөрдөй болуп, бака-шака түшүп, Карыянын бар дүйнөсү толуп, оңуп эле калды. Качан гана эендей түшкөндө, жигит эжеси менен тиги болуп аткан курулуш тууралуу сүйлөштү. Атамды кой деп эле койбопсуз да. Эми кантип бузам тигини? Мен деле мынчалык иш жасай берин билгеним жок да. Бир келгенимде таш чогултуп жүргөнүн көргөм. Дагы бир келсем, чогулткан ташы кадимкидей чоң үймөк болчу. Сага деле чалганда айтпадым беле? Деп тим болдуң. Эми мунун баарын көзүм менен көрбөгөн соң, бирдемени эрмектеп жүрсө керек дедим да. Кайдан билип мен мынчалыкка кетээрин? Жигит аргасы кете унчукту. Дагы бир келсем, кадимкидей таш менен жер пай түптөлүп, топуракта түшүрүлүп турган. Айткам жакшы эле, кое туруңуз деп. Атамды билесиң го, менин бирдемеге кирише бергенимди жактырбайт. Анысы бар. Өзүңө айтсам көп маани бербедиң. Сен да көпкө жоголдуң. Анан бир үйдө жалгыз кирип чыгуу деле оңойбу. Сени күткөнчө жалгыз башына эрмек болду да. Билсең, ушу өзү курдуруп жаткан тамдын аркасы менен да атам ал күчтөн тайбай, ал да немедей алдуу күчтүү жүрбөдүбү? Эрмек болгонуго болуптур. Эми буздурбай атпайбы? Анда бузбаш керек. Сен тез-тез келип кетип турсаң, атам деле билип билбей ушуну жасамак эмес. Атамда эмне күнөө? Тез-тез эле келип кетиш оюнчукпу силерге. Мен кайдан билем? Ошону бузбай, түптөөчү тамыңды огороддун башка жерине деле түптөй берсең болбойбу, я? Же сөзсүз ошону бузуп, ошол жерге гана үй салышың керекпи? Башынан ошол жер ылайыктуу эже. Орду болуш керек да ар бир нерсенин. Көчөгө жакын, короосу белең жай.
Мурунтан эле ылайыктап жүргөнбүз. Өзүң бил. Ошончо жыл жүрүп албай, эч болбосо тез келип турсаң, балким атам да убара болмок эмес. Эжеси негедир ушусам өзүнүн таарынычын билдирди буга. Эже? Баарын түшүнүп, көрүп, билип туруп, сиз да ушинтесизби эми? Мен эмне кылам анда? Чындап аргасы куруп кеткен инисин аяп кетти кайра. Мен анда атамды көндүрүп, меникине мейманчылап, бир аз күн жүрүп келиңиз дейинби? Жок дегенде 15 күнчө жүрсө, сен тездеп тигини тазалатып салып, өзүңдүн жер пайыңды баштап ал. Күчтүү балдардан таап, акысын төлөсөң, тез эле бүтөт. Айтор атам келгенде көрүп, сүйүнгүдөй болсун, деди эжеси. Кызынын көөнү үчүн гана араң макул болуп, шаарга барып алган карыя өзүнөн өзү кысылып, булугуп, 3 күнчө араң чыдады. 3-чү күндүн кечинде кызы жумуштан келгенде, айылга кетпесем болбойт деген ниетин билгизди эле, анысы чок баскандай чочуп, такыр жуутпай койду. Кийинки күнү баары ишке кетишкенде, эч кимге айтпай дебей эле карыя айылына жол тартып кетти. Мындай ыңгайлуу, бирок кылаарга иши жок, жашоого өмүрү көнгөн эмес карыя. Буу көтөрүлүп аткан коюу чаңды көргөндө эле жүрөгү бир демени сезди. Ансыз да шек алып атты эле. Ушинтпесе экен деп, көчө этегинен бери араң басып келаткан немеге үйүнүн тушуна жетмеги азап болду. Ылдамдай басты. Кадамы арбысачы, жебир. Тез эле баскандай болот, бирок ордунан жылбай аткансып, муундары калчылдайт. Жакындап келгенде көрдү. Чын эле өзү шек алгандай иш болуп атыптыр. О жараткан, деп күбөрөнүп ийди. Асан! Асан! Бу сенби? Бу эмне кылганың? Жүгүрө басты. Эмне айтып, эмне дегенин өзү да толук аңдабай, бирдемелерди тынбай айтып жүрүп келе жатты. Ой дейм, ой бала, эмне кылып атасың? Токтот, бузба дейм. Аны жалгыз мен курган жокмун, балам. Үйүнө жетип жете бербей, карыя өз кадамына өзү чалыныппы, айтор мүдүрүлүп көмөлөнүп кетти карыя. Жаткан жеринен тура албай кышылдап, оор дем алып жатып калды. Эки көзү теги бузулуп аткан курулуштун үстүнөн коюу көтөрүлүп чыгып жаткан чаңда болуп, анын айланасындагы кажы-кожусу угулуп жатты. Бирок буруксуган чаңдан улам кишилер карыяга көрүнгөн жок. Аны көптөн кийин трактордун дарылдаган үнү басылып, чаң тараганда көрүштү адамдар. Алгач эмне болгонуна түшүнбөй, эки жигит эки каруусунан алып тургузушту. Карыяда дарман жок эле. Тек гана эки жагынан сүйөгөн, эки жигитке салмагын артып, шоролуу көздөр менен эми эле сүрдүрүлүп, бузулуп, орду бош калган жерди тиктеп, оор дем алып турду. Үстү башы боз ала чаң болгон, энтигип, араң дем алып турган атасынын түрүн көрүп, уулунун үрөйү учуп кетти. Ата дейм, эмне болуп турасыз, жарыктык? Ушуга да ушунча болосузбу? Мен сизге мындан 10 эсе жакшы үй куруп берем, ата. Уулу атасын кучактап, чебеленип кетти. Ата, ачууланбаңыз эми. Сиз келе электе ордун тургузуп коймокмун. Эмнеге тура турбадыңыз шаарда? Бир жума тура турсаңыз болот эле го. Карыя унчукпады. Үн сөзсүз. Жетелегендердин жетегинде көкүрөгү кышылдай оор дем алып, эски үйүнө кирип баратты. Уулунун элестетүүсүндө бар, бирок өзүнүн элестетүүсүндө жок келечектеги мыкты үйдүн ичиндеги жарык жашоо тууралуу кыялдана албай койду такыр эле. Болгон кыялы элестетүүсү таш менен өзү түптөгөн 4 бөлмө топурак курулуш менен кошо урап, талкаланып жоголуп, эми өзүнүн бул жарыкчылыкта жасай турган маанилүү иши деле жок калганын билди. Кайрадан баягы көөсү, же шартылдаган шаңы жок, же муңайган муңу жок, бир калыптагы күңгүрөнгөн көмөн күү. Тагдырга баш ийген, тагдырдан эч нерсе талашпаган, күтпөгөн, сабыр күткөн бир ыргак. Талыкшыткан гана бир ыргак. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме Таш ташыган карыя. Автору Махабат Алымбекова.
үн коштогон Айзат Канатбек кызы.